Мен Ералиев Талан Хаканович, хирург, рентгеновскуляр хирург. 8 жылдан бері өз кесібімде дәрігер болып емгектенем. Ошто төрөлгөнмүн, оштон төрөлүп, атам жумушуна байланыштуу. Ошол Германияга көчүп барып, ал жакта 5 жыл жашаганбыз. Анан бул жактан келип, мектепке барган 1 жыл жашагандан кийин. Балалык дегенде эң таза сезимди эстейм. Бул көптүн күлкүн эстейм. Бул эмнегедир колбаса менен сырды эстейм. Эң даамдуу тамактар балалыкта болсо керек. Мектепке 1-класска мени апам алып барган. 94-жыл мектепке барганыбызда биринчи завуч же директор эсимде жок, ошолор тосуп алышкан. Класс жетекчим ырыс эжекем, эмге чейин билем. Бул өзгөчө жакшы эжеке болчу. Мен ошол тентектик деген сөз менде анча жок да, кичинекейден бери элечи. Мен 1-класска тапшырганда эле жакшы окугам, эч качан жаман баа алган эмесмин да. Анан кийин классымда да президент болсом керек. Президент болуп жүргөм 1-класстан элечи, бардыгын башкарып, бардыгычы ошо ишенебиз. Мугалим 100% ишенет эле, эч качан таяк ата-энемен дагы, мугалимде таяк жеген эмесмин. Эми бул билбейм, азыркы учурда убакта мактана турган нерсе эмес. Жакшы болгонмун депчи, бирок мен ошондой болгонго ар дайым аракет кылчумун да, ошого да врач болуп калсам керек деп ойлойм. Мектепте окуп жүргөндө өзгөчө эмнегедир баштапкы класстарда математиканы жакшы көрчүбүз. Анан тилдерди жакшы көрчүмүн, англис тилинде. Эмнегедир кичинекей кезден бери эле жөндөмдүгүбүз болуп, бизде өзгөчө тилге уклону бар классыбыз элек. 5 табличкабыз бар болчу. Суроо белгиси, точка, үтүр точка, 2 точка. Биз эгер эч качан кол көтөрбөйт элек, табличканы көтөрөт элек. Эгер бизде суроо болсо, суроону көтөрөбүз. Илеп белгиси болсо, мен каршымын. Мен өзүм оюм бар деп көтөрөсүң. Мен өзүм оюм жөн эле каршы эмесмин, жөн эле өзүмдүн оюмду айткым келсе, бул точка көтөрчүбүз да. Ошондой эжекебиз ар нерсе кылып, бизди сабактарда көп алып барчу. Мисалы, эң жакшы эле билем, мисалы Базаров «Отцы и дети» деген чыгарманы, мисалы нигилист. Ошол нигилистти эки жактан алып келген да бизгечи. Нигилист бул жакшы нерсе. Нигилист бул замандын чоң көйгөйү деп да алып келген да. Анан кийин ошондой ойлогомда, бул жашоодо ар бир адамды каалагандай бурмаласаң болот экен депчи. Ошого окшогон нерселер көп болчу да бизде. Жөн эле отуруп, мисалы, «Мёртвые души» окуганда Гогольден. Кто такой Плюшкин? Өзгөчө адам го ал делечи. Ошол жерде ар бир адамдын мүнөзүн талкууламакпыз да. Мыкты дарыгер болуш үчүн жакында эле Путиндин бир сөзү бар да. Надо быть порядочным депчи, ошол өтө туура. Бирок бизде бир жакшы кесип, ошол Гүлсара Жамшитовна айтчу эле, жоопкерчиликтүү болуш керек депчи. Анан кийин бир нерсени эч качан үстүртөн жасабоо керек да. Бир нерсени ишке алдыңбы, ондо ошонун аягына жетип, анан жазсаң, бул бир адамды дарылаганда биз жөн эле бир организмди дарылап атабыз, биз бир тагдырды дарылап атабыз деп эсептейм. Бул бирөөнүн атасы, бирөөнүн кызы, бирөөнүн баласы, бирөөнүн энеси. Биз бир тагдырды туура эмес кылып койсок, ондо бир чоң үй бүлөдө чоң кечирилгис жоготуу болот. Эч качан жаман ойлуу болбоңуздар. Азыркы учурда бизди жаман информация, туура эмес информация каптап турат. Мен Кыргызстанда эмес, башка жерде барып иштесем, ал жерде жеңил жашоо болот деп ойлошот. Жакшы сөз бар. Жакшы мамлекетти, жакшы ата мекенди сүйүү бул жеңил дейт да. Мындай
кыйналып жаткан ата мекенди сүйүү бул өзүнчө искусство дейт да. Анан тайманбаш керек да эч качан. Ар дайым алдыга гана умтулуш керек. Анан биздин эч качан өзүбүздүн салт санаабызды унутпашыбыз керек. Биздин салт санаабыз дүйнө жүзүндө эң биринчи жакшы, тажрыйбалуу, мындай көрсөткүч салт санаа болсо керек. Бизде эмнени үйрөтөт? Ата энени, чоңдорду сыйлоо дегенди үйрөтөт. Кичинекейлерди ызаттоо дегенди үйрөтөт. Кичинекейлерге мисал болууну үйрөтөт. Бул менин оюмча эң жакшы нерсе да.